Айкен Кундузова 16 жашта. Бишкек шаарындагы номер 3-орто мектептин 10-классынын окуучусу. Кичинекейинен зээндүү, мээримдүү болуп чоңойгон ал бүгүнкү 300 балдар үйүнүн тарбиялануучуларына багытталган бул иш-чараны уюштуруп, сушу пати идеясын ойлоп таап ишке ашырган. Биз мамам экөөбүз балдар үйүнө барганда кичинекей балдар Инстаграмдан сушинин сүрөттөрүн көрүп отуруштур. Анан мен сурадым, жеп көрдүңөр беле десем, жок, биз жеп көрө элекпиз дешти. Ошондон кийин мен аларга ооз тийгизип, суши эмне экенин, даамы кандай экенин билдиргим келди. Ушул иш-чараны ошол себептен өткөрүп жатабыз. Бул даам татып баарлашуу жолугушуусу 300 балдар үйүндө тарбияланып, жашап жаткан бөбөктөргө, жаш жеткинчектерге эшигин ачып, аларга бир күн болсо да жипке тизгендей окшош, кайбир учурда кусалыкка толгон убакыттарын унутуп, эс алууга чоң шарт түздү. Бүгүн бизде суши пати. Бүгүн 300 балдар үйүнөн келген бөбөктөр үчүн майрам болот. Бүгүн Кыргызстандагы эң мыкты, эң даамдуу жасаган повар сушистер жана пицца жасаган пиццериянын балдарга даамдуу, свежий деп коебуз го, свежий тамактарын даярдап биз азыр күтүп отурабыз. Бул иш-чарага бизде Чөйрөнүнөн жана Бишкек шаарынын балдар үйлөрү келет. Назгүл Насиеванын кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган бул демилгени көптөгөн кыргызстандыктар колдошуп, жароокер жарандар кайрымдуулукка кол сунушуп, жапатырмак жардам берүүгө аракеттенишкен. Эң биринчи ушу элибизге да ыраазы болуп кетсек болот. Анткени көп элдер ушу кайрымдуулукка кол сунуп, жардам берип жатышат биздин балдарыбыз үчүн. Анан мен ойлойм, ушул азыркы заманда ушу балдарыбызга ушундай иш-чаралар сөзсүз түрдө өткөрүлүп турса, көптөгөн кайрымдуулук болуп турса, балдарыбыздын келечеги кең болсо, балдарыбызга болбой эле кичинеден кошумчалап, ушундай чара менен, иш-чара менен колдоп турсак, бул балдарыбызга эң жакшы маанай тартуулаган болобуз. Анткени балдар биздин келечегибиз. Балдар үйүнөн келген конокторго атайын майрамдык тасмал жайылып, анда түркүн даамдуу азыктар жана албетте иш-чаранын аты айтып турган сушинин түрлөрү коюлуп, бөбөктөрдү кубантты. Аны менен бир катарда атайын оюн-зоок программада каралып, кыргыз цирк жылдыздары, эстрада ырчылары кичинекей меймандардын маанайын көтөрүштү. Бүгүнкү иш-чара ааламда балдардын кубанышы, күлкүсүнөн баалуу эч нерсе жоктугун дагы бир жолу тастыктады. Андыктан арабыздагы ар бир наристе өспүрүмдөргө аяр мамиле жасап, жакшы мамиледе тарбиялоо учур талабы. Эң башкысы балдарда кайгынын эмес, кубанычтын нуру жансын. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.